Аймактарды өнүктүрүүнүн негизги бир бөлүгү чакан жана орто ишкерликти колдоого багытталган. Анын арты менен аймактарды адистештирүүнү чыңдап, атаандаштыкты күчөтүү жана экспорт кылуучу ишканаларды колдоо уланууда. Акыркы 2 жылда айыл чарба продукциясын кайра иштеткен ишканалар үчүн кошумча нарк салыгы 80%га кыскартылды. Ал эми дотациялуу аймактарда экспортко багытталып ачылган ишканалар 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө салыктын 4 түрүнөн бошотулган. Региондорду өнүктүрүү максатында республикалык бюджеттен биринчи жолу 2 миллиард сом каралды. Ушу бизнес проекттерди колдоо максатында. Ушу региондордо аларга баягы биздин предпринимательдерге, ишмерлерге колдоо көрсөтүүндө тейлөөлөр ачылды. Өлкөнүн каржы институттары каражатынын басымдуу бөлүгүн аймактарга бурду. Жыл башынан бери Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду 79 миллион долларлык 600 долбоорду жактырган. Мындан сырткары Кепилдик фонду, Айыл банк, РСК банктын каржылоосун кошкондо, быйыл аймактарга кеткен насыялар 72%га көбөйгөн. Быйыл негизи эле каржылоонун көлөмдөрү өсүп атат. Былтырга салыштырмалуу өзгөчө аймактарга жумшалган сумма көбөйүп атат. Эң эле көп алган ишкерлер бул Жалал Абад, Ош жана Чүй областарынан, Көл областынан дагы долбоорлор көп болуп атат. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, былтыртан бери өлкө аймагында өндүрүшкө багытталган 170 ишкана ачылып, 2,5 миңден ашык жаңы жумуш орундары түзүлдү. Ташты кайра иштетүү, Травертин, Чүй областында Ак Кайың деген ишкана, Ысык-Көл областында бул птица фабрика, Нарын областына айтып кетсек, бул сүт азыктарын кайра иштетүү, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана ушу экспорт потенциалды көтөрүүгө багытталган ишканалар ачылган. Негизи эле аймактарды өнүктүрүүдө башкысы электе жашаган калктын жашоо турмушун жакшыртып, жаңы жумуш орундарын түзүү аркылуу миграциянын агымын токтотуу болду. Анткени буга чейин мамлекеттин экономикалык саясаты аймактарды өнүктүрүүгө жөндөмсүз болуп, бюджет, салык, акча кредит саясатында аймактардын өзгөчөлүгү эске алынган эмес. Айрым көйгөйлөр азыр да калууда. Жер тилкелеринин трансформация маселеси, көптөгөн жерлер иштетилбей жатат дагы, аларды иштетели дешсе, алар баягы өнөр жай категориясына кирбейт экен. Капиталдык имараттарды салууга укугу жок болуп калат да. Бул трансформацияга келгенде 1 жылдан 3 жылга чейин кээ бир учурларда вакытты талап кылат да. Адистер аймактарда ишкерлерди колдоо жаатында өзгөрүүлөр бар экенин белгилешет. Бул калкты иш менен камсыз кылуу, жергиликтүү элдин кирешесин арттырып, жакырчылыкты жоюуда өзгөчө мааниге ээ. Бирок алдыга коюлган максатка саналуу жылда жетишүүгө мүмкүн эмес. Аймактарга колдоо уланып, ал тынымсыз жүрүп турушу керек. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24.